Теманула Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов каза тапканы коңшу мамлекеттер менен мамилесин чыңдай баштады. Учурда өзбек бийлиги Кыргызстан эле эмес, Тажикстан менен дагы ымаласын жакшыртуу аракетинде. Эске салсак, 29 сентябрда Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Душанбеде тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп өзбек-тажик мамилесин жандантууга ниети бар экендигин билдирген. Өзбекстандын жаңы бийлиги коңшу өлкөлөр менен алакасын бекемдөөгө болгон аракети мактоого арзырлык. Ошентсе дагы анын артында президентке негизги талапкер премьер Шавкат Мирзиёевдин саясий упай топтоо аракети болуп жатабы деген божомолдор бар. Кененирээк каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы баяндайт. Албетте эксперттер Өзбекстандын тышкы саясатын өзгөрүшү боюнча ар кандай божомолдорду берип жатышат. Алардын бир дарлары ушул Каримовдон кийинки Өзбекстандын жаңы бийлиги ушул диалогко кызыктар экенин ачыктыгын билдирет деп атышат. Ошонсо дагы Өзбекстандын ушул Капыстан Кыргызстанды боорго тартуусу боюнча айрым байкоочулар, саясатчылар бул жерде кандайдыр бир саясий упай топтоо максаты жатат деген ойлор менен бөлүшүүдө. Эске салсак, ушул учурда Өзбекстанды утурумдук президент Шавкат Мирзиёев жетектеп жатат жана ал киши чек арага байланыштуу маселелерди Кыргызстан тарап менен жөнгө салса, бул нерседен ошол эле Өзбекстандын чек ара аймагында жашаган Анжиан, Аманган, Фергана өрөөндөгү дагы элдерине көп жеңилдиктер болмок. Жана Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоонун алдында ошо алыскы аймактардагы элдин ишеничине арзымак деген дагы сөздөр болууда. Бирок ошентсе дагы Өзбекстан учурда жалгыз гана Кыргызстан менен эмес, башта белгилегендей Тажикстан менен дагы жылуу алакаларды түзүүгө аракет жасап, ымаласын жандантканы жатат. Бул себептүү ошо эксперттердин көпчүлүгү Өзбекстан чындап эле тышкы саясатта өзгөчө ушул өзү менен коңшу жасаган мамлекеттер менен ымаласын жакшыртканга аракетин жасап жатат деген ойлор менен бөлүшүүдө. Кыргызстан менен Тажикстан Борбор Азиядагы суу ресурстарына бай эки негизги өлкө саналат. Өзбекстан бул эки өлкө менен тең суу талашы бар. Ошондой эле бул өлкөлөрдүн ири ГЭСтердин куруусуна каршылык кылып келгени да белгилүү. Суу маселесинде Өзбекстандын позициясы эми канчалык өзгөрүп кетиши мүмкүн экен? Ооба, туура белгиледиңиз. Өзбекстан ушул Кыргызстан жана Тажикстанда суу маселесинде эле эмес, мындан тышкары контрабанда деп коелук, же болбосо чечиле элек чек ара аймактары боюнча жана деги эле аймактагы коопсуздук боюнча бир аз келишпестиктери, талаш тартыштары болуп келген. Андыктан баягы суу маселесин жалгыз караганга болбойт, бирок ошентсе дагы ушул чечилбеген келишпестиктердин, талаштардын эң орчундусу бул суу маселеси, бул айныгыс далил. Айта кетүүчү нерсе, ушул буга чейин өзбек тарап Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы ири ГЭСтердин курулушу боюнча кескин айыптарды коюп, ГЭСтердин курулушуна каршы чыгып келген. Бул тууралуу өзбектердин расмийлери Улуттар уюмунун трибунасынан чыгып дагы айткандары бар. Мындан тышкары эсиңиздерде болсо, маркум президент Ислам Каримов ушул Казакстанга болгон расмий иш сапарлардын биринде суу маселесинде Борбор Азияда согуш дагы чыгып кетиши мүмкүн деген сөздү айткан болчу. Эми учурдагы ушул өткөн жумада Анжианда кабыл алынган, кол коюлган кызматташтык меморандуму бул маселелерди канчалык жөнгө салат айтуу кыйын. Себеп дегенде ушул тапта Кыргызстанда дагы, ошондой эле Тажикстанда дагы электр энергиясы жаатында бир аз каатчылык байкалат. Андыктан ушу ГЭСтердин курулушу боюнча реалдуу иштер башталат, эртелиби кечпи башталат. Жана ал башталганда ушу Өзбекстандын карата мамилеси кандай болот, муну дагы алдын ала айтыш кыйын. Кыргызстан менен Тажикстан ушу Борбор Азияда өлкөлөрдүн суу башында турган өлкөлөр эсептелет. Андыктан бул өлкөлөрдө ГЭСтер курула турган болсо, суунун төмөн жагында жайгашкан Казакстан жана ошол эле Өзбекстан үчүн бул бир топ көйгөйлөрдү жаратат. Өзбекстанды өзүнчө алып карай турган болсок, Өзбекстанда негизинен калк дыйканчылык менен алектенет. Андыктан алар үчүн суу маселеси абдан орчундуу жана маанилүү нерселерден. Өзбекстан Борбор Азияда калкынын саны боюнча эң чоң өлкө жана ал аймактагы бардык мамлекеттер менен чектешет. Өзбекстандын тышкы саясаттагы өзгөрүүлөрү аймак үчүн эмнеси менен маанилүү деп атасак болот? Ооба, эксперттер бул жатта дагы өз ой пикирлери менен бөлүшүүдө. Негизи сиз айткандай, Өзбекстан ошол аймактагы адамдардын саны боюнча жана эле мамлекеттин аймагы боюнча эң чоң өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Жана ушул Борбор Азиядагы 5 өлкө менен тең чектешет.
Ушу баштан алып баштап карай турган болсок, Өзбекстан негизи эле ошол коңшу өлкөлөр менен башынан мындай сууз, салкын мамиле түзүп келген. Жана маркум президент Ислам Каримов кайсы өлкө болбосун андан көз каранды болбогонго болушунча аракет жасап келген. Алалы мурдараак Өзбекстан ушул коңшу Казакстандан буудай ун маселесинде көз каранды болуп келген болсо, кийин ушу Ислам Каримов канчалык чыгымдарга барбасын, бирок бул маселени ушу буудай ундан болгон Өзбекстандын муктаждыгын өзү жаба турган деңгээлге жеткирген. Ушу таптагы статистиканы алып карай турган болсок, ушу Өзбекстандын тышкы соодадагы ушул Борбор Азиядагы 5 өлкө менен болгон мамилеси болгону ушул тышкы сооданын көлөмүнүн 5%-ын түзөт экен. Эми болсо ушундай ымамалар жакшырып жаткан убакта балким бул көрсөткүч дагы өсөт деген ишеним бар. Бул нерседен ириде ким жеңет? Бул албетте расмий Ташкент үчүн бул абдан пайдалуу болот. Жана андан тышкары Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн дагы жемиштүү болот деген үмүт жана ишеним бар.